Башкалыгын жеңип, эл көзүндө үлгүлүү үй-бүлө катары жашаш тилекке каршы бардык эле адамдардын колунан келбей да калат эмеспи. Канке Эралиева менен Атайбек Бөдөшевдин чогуу ээрчишип, эри шаркак жашап келе жаткандарына быйыл туура 48 жыл толду. Бул үй-бүлөлүк жашоонун максатына жетүү үчүн кандай көңүл бура турган жагдайлар бар жана кайсыл учурларды эске алышыбыз керек? Бул суроолорго кененирээк жоопту үлгүлүү үй-бүлө куруучулардын эң мыкты үлгүсү болгон бүгүнкү маектештерибиздин өзүлөрүнөн уксак. Чыгармачыл жубайлар Канке Эралиева менен Атайбек Бөдөшев өнөрдө да, үй-бүлөдө да эри шаркак болуп угармандардын руханий дүйнөсүн аруулап келет. Алар ыр-романстарды, кантата, хорлорду, симфониялык оркестр үчүн чыгармаларды, комуз үчүн күүлөрдү, ар кандай музыкалык аспаптар үчүн көптөгөн чыгармаларды жаратышкан. Канке Эралиева студент кезинде эле Валерий Гуминдин жетекчилиги менен Кыргыз телерадиосунун камералык хорунда иштеп баштаган. Ал ошол эле кезекте музыкада жаздырып, концерттерге да катышып жүргөн. 1985 жолдошу Атайбек Бөдөшев экөөнүн эмгеги аркылуу Айыл кечи аттуу жаңы ыр жыйнагы жарык көргөн. Жыйнак ыр сүйүүчүлөрдүн арасында абдан популярдуу болгон. Кийинчерээк мындан бир нече жыл мурун 4 дисктен турган белек топтому чыгып, ага 82 ыр жазылган. Бүгүнкү күндө Канке Эралиева 400 ырдын автору болуп саналат. Музыкага кызыгып баштаган учурлардан эстей кетсек, эмнеден улам пайда болду? Радиодо ырлардын баарын эле жатка билчүлүк да. Кичинекей баягы 5 сомдук бир 5 сомдук беле арзан эле азыркы радиолорду коюп алып, кээ бирлердин үйүндө радиосу жок үйлөргө эле. Биз ошондой үй-бүлөлөрдүн бирөөсү элек да. Мен апамдын колунда чоңоюп, ошо апам раматтылык тайынем, анан кийин кимде баягы аккордеон, баяны, гармошкасы болсо сурап келип, ошо кызым ойнойт деп сурап келип берчү эле да, ошо мен ойноп. Мамам, мен өзүм төрөгөн мамам Малике, баягы студент кезинде мандолин ойнойт. Күнүгө бирден 10 чыгарып ийгенге жетишчү экем да азыр ойлосо. Бөбөктөр, мугалимге деген, биздер тоонун балдары деген, балалык деген ырларым ошо бала кездеги баягы жазган ырлардан калган ырлар да, оондор ошол. 8-классты бүткөндө уже бир топ ырларды оондун автору болуп калгам да. Алардын репертуарындагы ырлардын көбү өзүлөрүнө таандык. Бул үй-бүлөнүн ишине чексиз сүйүүсү менен берилгендиги, жалындуу дилгерлиги, изденүүсү жана ошондой эле өркүндөсүнө умтулуусу мени абдан таң калтырды. Постоянно кулак угулуп турат. Мен мисалы бала кезде ушул үндөн жаман жатачумун. Мен билген эмесмин ушул үн баягы кийин музыкага айланса болорун. Мисалы композицияда сабак окуганда, мисалы биз оонду мындай тигиндей мындай курап коюш бизге жепжеңил эле болчу да. Үнгө жалаң үн аркылуу эле ошону жаза бер десе, алдыга киши салбайт элек да биз. Мисалы биз ойлонбойбуз деле да, мисалы бул музыканы жаза калам, жаза албай калам, же жазгам десең жазасың да, себеби сурансаң берет. Мисалы азыр мына мен 800ден деле ашып баратат. 800ден ашып баратат оондорум азыр. Музыка кантип жаралат деп ушул убакытка чейин композитордон сурагым келип жүрчү да, ушул кезек келди окшойт. Бул өзгөчө бир касиет деп ойлойм. Тоскоолдук болсо да чыгат да. Бир кайрыктар келет, ошо кайрыкты эстеп каласың. Анан ушу көбүнчө ошо акындардын ырларынан жакшы ыр болсо, оон чыгарым келет да, музыка жазып, ошол ырды жаратып. Ошол ырга экинчи өмүр бергим келет да, себеби сөзү жагыш керек мага. Жүрөгүң кандай ырды жактырат, ошонун үстүндө гана иштейм да. Кээде бир топко чейин эчтеке жазбаган учур болот. Кээде биринин артынан бири келип шаштырып туруп алган, ушу толкундоо, илхам ошондой учурлар болот да. Анан кийин кээде өзүм таң калам. Кээде отуруп эле баягы бир күндө бир 10 чакты оон жазып койсоң болот, бирок биз антпейбиз да, биз тандап баягы гүлдөрдүн гүлүн тандагандай ошол баягы жакшы музыканы, кайрыкты издейсиң да. Мисалы автобуста келатып деле, көчөдө келатып деле, сонун бир кайрык келет, муну эми сонун музыка болот дейсиң да, үйгө келгенден таап ал ошону. Азыр технология болуп атпайбы, жанагы сотко чыгып деп ышкырабы, андай деле көбүнчө эле жоготуп алабыз. Кээде үйгө чейин кайталып келишке туура келет, ошол кайрыктычы. Мактанбай эле ачык айтып коеюн. Бир күндө 7-8 оонго чейин жазган учурлар болду. Баягы замандын кубулушунанбы балдар азыр бир нече саат бою телефондо же телевизордун алдында
сапаты жогору эмес мультфильмдерди көрүп отурушат, же болбосо жаштар деле айса компьютерден колдору бошобой мисалы үчүн ушундай кезектерге дагы туш болуп калабыз да. Негизи эле азыркы учурда баягы жакшы музыканы угуучуларын табыш кыйынбы? Азыр жаштар көбүнчө өзү теңдүү ырчыларды угат да. Бирок арасында баягы ички туюму күчтүү сезимтал жаштар аларды көп эме кылбайт. Бирок баары бирге эле баягы кыргыздын улуттук музыкасын, күүлөрүн уккулары келет да. Качандыр бир мезгилде ошо ырларга кайтат. Кайсы бир куракта эңсөө келет экен? Эңсөө келет, сөзсүз ошого тартылат да. Эмчи союз учурунда ошо хорду киргизишкен. Көрсөк бул башка нерсе экен да. Аябай бириктирет экен. Үнүндү ачат экен. Мындай өпкөнү тазалайт экен деген. Анан ал эң немеси биримдик. Анан ошо хордордо айсында Кыргызстан, Кыргызстан ырлап жүрбөйсүз. Ошонун баарын кечки Кыргызстанды ырдаганда ал бияка сыңгылат экен да. Бекер айтпаптыр да. Музыка бул атом энергиясындай. Анын потенциалын туура колдонсоң 5, турумсуз колдонсоң тозок деп. Ошону биз азыр эмне кылышыбыз керек? Биз азыр жаш муунду тарбиялашыбыз керек, садиктен баштап. Кыргызча тарбиялашыбыз керек. Могу муунга убар болуштун кереги жок. Булар кетет. Бирок буларды жөн койсок, алар ушул муунчу ал өздөрүнүн балдарын тарбиялабайт. Ошо балдарын эми биз тарбиялашыбыз керек. Азыр ошо мектептен, садиктен кармап калышыбыз керек балдардычы. Ошолар бир 10 жылда жаңы муун пайда болот. Бул муун ошол кыргыз элин сактап калат. Кыргызды кыргыз кылып калат. Сизди музыка, үй бүлө, чыгармачылык тажрыйбаңыз кандай адам болууга үйрөттү? Жашоо бекем болгонго, чынчыл болгонго, анан кыйынчылыкка тике караганга үйрөттү да. Ушундай болуп элек да. Бүгүн жетпей да, Кудай буйрса эмдиги жылы болот, эртең болот, баары жакшы болот деген үмүт менен жашадык биз. Кыйынчылыктар болду. Кээде вообще мындай студент кезде жегенге наныбыз калбай калган учур да болду да. Бирок Кудай буйрса баары жакшы болот, алдыда баары жакшы, жакшы күндөр, жакшы мезгил күтүп турат деген жакшы ой менен жашаганбыз да. Кабагым кашым дебей. Аял жана күйөө ажайып эки дүйнө. 48 жылдан бери эки дүйнө биригип, тил табышып, түтүн булатып келе жатса, демек экөөнүн тең жеңиши. Эки композитордун жолугушуп калган учурун эстей кетсек, кантип бири-бириңиздерге жылдыңыздарыңыздар келишип калышкан? Экөөбүз ушул окуу жайдан табышканбыз. Мен ошо паткурста окуп, биринчи курска өткөндө Атайбек армиядан келип калды. Себеби ал дагы буякта окуган армияга кетиптир да. Анан келип экөөбүз чогуу окуп калдык биринчи курстан. Ал бизге караганда 5 жаш улуу менден. Ал болсо аябай салаваттуу, токтоо жигит. Биз болсо баягы жаңы мектепти бүтүп келгенбиз. Анан ошо чогуу окуп калып, анан ырларыбызды радиого жаздырып калдык да. Ошондон баштап биз жакын боло баштадык. Эми биз мындайбыз да, биз чыгармачыл адамбыз. Анан биздин жашообуздагы аба, суу, наныбыз дагы ошо музыкада, маданият. Ошону туура түшүнүп, ошо сени колдоп, мен да ошо туура түшүнүп алдымда колдоп, эгер ошону кичине бир неме болсо, мисалы биз эжең менен ошо музыкага эмес башка болуп калганда мен балким жашабай коюшум мүмкүн болчу. Себеби мени түшүнбөйт да ал азыр. Койчой, сен отуруп бир нерсе музыка иштеп атсаң, токтотчу, ушуну качан токтотосуң? Бизге мен алып бүттүң деп айтса эле бүттү да сыналсың. Ошо менен себеби биздин жан дүйнө башка. Ошо биздин жан дүйнөнү бири-бирибиздин жаныбызды туура түшүнүп, балдарым да ошондой. Ошо бири-бирибизди туура түшүнүп, бири-бирибизди туура колдонгондон ошо мен ошого ыраазы болуп жүрөм да. Биздики бир Алла Таала бизди кошуп койгон да. Туп-туура келип калганбыз. Ага да элек деп билебиз бири-бирибизди. Ушул. Дагы бир интервьюну окуп калдым элем, ушул сиз Атайбек агайды көбүрөөк кызганган экенсиз да. Анан себеби дегенде Атайбек мага сымбаттуу жигит, анан кыздарды көргөндө эле көз күлүңдөп турат. Анан кийин анан экөөбүз мен 18-де чыктым, ал 23-дө үйлөндү да экөөбүздүн баягы. Бирок ошол экөөбүз чогуу окуп, чогуу жүрүп, мисалы үчүн ал мен үйдө болуп калып башка кесипте, ал башка кесипте болуп мындай мүмкүн ажырашып кетет беле, ким билет, бирок дайыма экөөбүз чогуу жүргөнүбүз биздин үй бүлөнү сактап калды деп ойлойм да. Бирок кызганчаак болчумун бала кезде, аябай баягы жаш кезибизде. Бир казак кыз бар эле да. Ушул чогуу окуйт, ал кыз бат эле кетип калды. Кайсы жерге барбайдым, ошо Атайбектин жанында туруп калат.
Анын эле мен кызганып калам. Бул эмне сенин жаныңда турат? Ой, эмне кылайын эми өз. Эми бала экенбиз да аябагандай. Баягы тултуңдап эле эме кылып, кайра экөөбүз жарашып, кайра ушинтип ушундай бир учурлар болгондо жакшы. Ошол кызганыч негизи эле керек бекен жашоого? Эми ансыз жашоо кызык болбойт го деп ойлойм да. Себеби кызгануу, анан ошо бири-бириңе ишенип, бири-бирин күтүп, анан ошо бири-бириңе арка жөлөк болгонуң бул өзү үй бүлөнүн баягы түркүбү экен да. Себеби дегенде мен ага ишенбесем, ал мага ишенип, экөөбүз чыгармачылыгыбызда бири-бирибизге колдоо көрсөтүп, ушул арка жөлөк болгон үчүн анан могу кыйынчылыктарды жеңе билгенибиз үчүн биз үй бүлөбүз аябай бекем болду деп ойлойм да. Ар кимде ар кыял деп коет го. Кыялдар баарыбызда эле бар. Кимге кандай баягы. Бирок ошо бир кыялды кармап алып жаман жагын ошону баягы өркүндөтүп, сен кече ушинтип койдуң эле, анан дайым ушундай характериң бар, дайым ушул жерде ушинтип жүрөсүң деп ошону артынан куалап алсаң, ал ошол трагедия да. Анан ошону менин деле жаман кыялдарым бар, туруп ушундук немелерди көргөзүп берем мен деле. Бирок ошону баардыгын артынан куалаган болбойт да. Бизде андай деле жок. Бизде кагышат. Бирок бизде гармонический кагышат да. Мындай кээде тамашалап эме кылыш үчүн музыкальный терминдер бар. Мисалы высокий, бийик дегенде форте дейт. Фортиссимо дейт. Анан акырын дегенде пиано дейт, пианиссимо дейт. Анан кийин ошого баратканда сен эмне форте болуп атасың? Форте болуп атасың я. Кичине унчуп калсаң фортиссимоға кетип атасың да. Токтот, ата тройной, четвертной формалар коюлуп атат, фуга деген эме коюлат. Анан кийин сен пианоға көччү. Пианиссимоға келсең, анан балким сөз табышарбыз деп казак барса кааласа баягы эмеден атмосфера бузулуп кетет да. Анан уже башка бузулуп кетет да. Ошондой болду. Анан өткөн эле казан аяк кандай кылып биздики кагылбайт дедим. Башкаларга тарс турс болуп сынат бизге тырс деген музыкалый үн чыгат деп. Убагында токтой. Чыдамкайлык, анан кийин баягы сабырдуу болуп керек да. Койба мындай ушундай баягы ыйкы-тыйкыдан ушундан өйдө болуп эле бийик болуп, жолдошун сыйлап элечи, аял кишичи. Жолдошун сыйлап угуп, көп учурда сеники туура деп койгондо өтөрү жок деп ойлойм да. Бул биздин менталитетпи же? Биздин менталитет деп ойлойм, а башка жакта сен мындай десең мен мындай дейм деген учур көп да. Бирок жолдошун сыйлап, эркек кишини сыйлап, анын айтканы менен болуп, бирок акырындык менен аны баягы өзүңдүн ыгыңа көндүрүпчү. Мисалы үчүн мындай кылыш керексиң, макул туура, бирок бул жерин мындай кылып койсок андан сонун болот деп. Баары деле аял угат да. Аялдын бакыттык маңызы ушунда деп айтып отурасыз. Көрүп атабызбы, азыр жалаң байлык менен сүйлөп калганда. Бул бир трагический жаман жакка алып баратат да бизде азыр. Жалаң байлык менен. Жана ажырашкандан көп ошонун. Эми үчүн тиги кошуна, жакын жолдоштор, достор, Мерседес минип жүрөт, жип минип жүрөт, 5 этаж үй салып салды. Аныкы баланчерде мынча үйү бар. Башка отуруштарда жана эмелерде болсоң, бир мындай санжара сүйлөп, бир акыл насаат айткан жерди укпайсың. Аз андайлар. Аз да, интеллигенция почти жок азыр, аз. Сиздердин тарбияңыздарга ким чоң салымын кошкон? Ар жагыңда деп коет кыргыздар. Түпкү фундаментиң да дурус болуш керек да. Бирок негизинен бизге ошо чөйрө дагы көп эле таасир берди окшойт. Биз жаш болуп, жаңы кошо турмуш куруп жүргөн мезгилде биздин чөйрө ушундай бир шерне досторубуз бар. Эң кичүүсү бизбиз, мына Анатай Өмүрканов ошол жерде, Бекболот Абдырайымов деген композитор бар эле өтүп кетти. Ошолор анан көп таластыктар. Полковник, генералдар бар жерде. Профессорлор бар. Ошол мезгилде алар жаштар болчу, азыркы мезгилде ошолор ошондой. Анан эң кичүүсү биз. Алар жүрүш турушу, бирине болгон мамилелери көп нерсени биздин көзүбүздү ачып койгондой сезилет да. Анан ойлоп калам, ушул коллективге, ошол чөйрөгө туш келгенибизде бир жагынан жакшы пайда болду. Балдарга дагы ата-эне кандайдыр бир принциптерди колдонгон учурлар кездешет да. А сиздер кандай өстүрдүңүздөр? Менин балдарым баары эле баягы үйгө чыктап коебу. Үйдөн чыкпай калышты. Биздин өзүнүн шартлышында мисалы мен башында бир аз 100 граммдап жүрсөм, кийин ошол эле токтотуп салдым да.
Темеки чекпейін башынан. Ана ошол адамдын өзүнөн кетет экен да. Мисалы балдарым ичпейт, чекпейт. Анан баары чыгармачыл. Мен эң кичүү уулум азыр мына ушу менен азыр иштейт. Тактапианда кыскасы алган аккордтору, алган эмеси, музыка болгон паспорту бизди шылдыңдайт отуруп алып. Ал дагы болгон жазат. Музыка жазат. Анан аранжировкага тигуларды катырып атпайбы. Анан ал башка муун да. Бул муун башка муун. Ошо муунда бул башкача ойлонот да булар. Мына симфоник оркестр иштейт, эки оркестр тең. Ошода музыкаларды угуп келип мага отчет берет. Ошодан кайра баламан үйрөнөм. Бул аккорд кантип алдың кайра кантип колдонушум депчи. Баягы приемда да. Бизде приемдор көп да. Каратеде эле приемдор бизде деле бар. Эки уул бир кызыбыз бар да, анан ошо балдарыбыз да биздей болуп калды, жөнөкөй. Коолук шумдугу менен иши жок. Чынчыл. Баягы эме жок да, кандай десем. Болгондой, ушундай болуп чоңоюшту да. Түптүс. Анан кийин күлөбүз. Мейли болгон. Бирок биз ошонусун жактырабыз, себеби биздин ички дүйнөбүз ошондой экен да. Өзгөрө албадык. Огон чыгарган композитор эң балайым да. Өзүмө лично Арчевский дегендер мага жазылгандар. Папасы жазган, атам жазган да. Муну Арлен азыр иним бар. Ошо балачыды дегендерди арнаган магам лично. Ошо чыгарганда ата-энем үчүн аябай ыйык нерсе. Ата-энемди баягы айткандан кайтпайм. Жашоодо жакшы мындай өзүн жакшы алып жүрүү, бирөөгө жаман айтпай, бирөөгө кыяш айтпай, ошол бизди ата-энем мындай куучулукка мындай немеге тарбиялаган жок да. Мен балдарым акчанын артынан колобой калды. Жок ата-энелер билем. Дүйнөдө азыркы жашоодо эң неме эмне бул акча. Акчалуу болсоң сен адамсың. Акча таппасаң сен адам эмессиң. Балдарды ошондой бузуп коюшту азыр ата-энелерчи. Ыйман деген жок. Лишь би сен бай болушуң керек. Ал дальше ошол байлыгың менен жана мен айткан ачы дүйнө баш чарбайт менен эртең башын кесип кетер менен иши жок. Ал ошол тапкан акчасы канча проблема алып келер үйүнө. Үйгө бакыт эмес. Кайгыны алып келер, трагедия алып келер менен иши жок. Көп ата-энелерчи акча деп эле калышкан да. Анан ушул жагынан биз акчага үйрөткөн жокпуз балдарыбызды. Балдарыбыз акчанын атынан кубалабайт. Өздөрү скромно иштешет. 97-жылы биз гастролдуп чыга баштадык да. Мен папамдын оң колу болдум. Главный бардыгын оператор, музыка коюш керек, аппаратура коюш керек, концерт уюштуруш керек. Ошолордун баарын жардам берип жүрдүм да. Эң жагымдуу нерсе эстеп кетсем бул көлдө. 97-жылы бардык. Пансионаттарга биз концерт коюп баштадык. Кадыралы Артыков, Шахразада Аскаров. Анан ошондо мен ошо өзүмдүн негизги функциямды ошо аппарат коюп, машина айдап, анан кийин баарын жардам берип жүрдүм да. Анан кийин ошол мезгилде биз Гүл Кайыр деген пансионатта баягы ошакта түнөп аттык. Ошол жерде баягы эң жакшы эсте калган ошол Дал түпөт махабат дегендер именно дуэт ушул жеринде жаралган. Ушул артта калган күндөрдөн кандайдыр бир мындай көкүрөктө өйгөн бир нерсе калат го. Ушул нерсени аткарып койсом бир жүрөгүм тынчыраак болот эле дегенчи, ушундай бир учурлар болобу сизде? Мисалы үчүн ошол ата-энелерибиз биз жакшы бутубузга туура электе эле кетип калды да. Ошого өкүнгөн учурлар болот да. Курортко алып барсак, или жаш той берип, или ушундай бир эме кылсак, сон болмок эле кап деп ошондой учурлар көп болот да. Куш уядан эмнени көрсө, учканда ошону алат деген кыргыз элинде сөз бар. Бул адамдын үйдөн алган тарбиясы анын жашоосуна түзмө-түз таасир этет дегенди түшүндүрөт. Албетте жакшы үй бүлөдөн туура тарбия алган адамдын келечеги жешкендерге бай болот экен. Кайрадан экран аркылуу жолукканча аман болуңуздар, үй бүлөңүздөргө бакыт каалайбыз.